Чүй облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү, анын жаңы ишканалардын, заводдордун ачылышы, социалдык объектилердин курулушу, жаңыланышы менен байланыштуу. 2026 жылга арымдуу көп иштер мерчемделген. Анын ичинде бала бакчалардын салынышы, жаңы мектептердин курулушу, ошондой эле авариялык абалдагы социалдык объектилерди толук оңдоо иштеринен өткөрүү, жаңы куруу, булардын бардыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Президенттик туруктуу резервдик фондунун жана Чүй областык капиталдык курулуш башкармалыгынын көзөмөлүндө болуп, ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлүшү зарыл. Курулуп бүтүп, пайдаланууга берилген социалдык объектилер облус аймактарында учурда элдин кызматына иштеп жатат. Учурда Чүй облусунда 42 объект авариялык абалда. Аларды областык капиталдык курулуш башкармалыгы өз жоопкерчилигине алган. Ал эми 67 объект президенттин туруктуу резервдик фондуна өткөрүлүп берилген. Учурда 30дан ашык курулуш башталган. Москва районунун Миңбулак айыл аймагы 7 айылдан турат. Калкынын саны 35 000. Андагы үй бүлөлүк дарыгерлер клиникасынын имараты Союз учурунда салынган. Республикалык бюджеттен 143 миллион сом бөлүнүп, Александровка айылында 50 орунга эсептелген төрөт үй салынууда. Имарат 3 кабаттан турат жана 2400 чарчы аянтты ээлейт. Железно-бетонный конструкция менен курулуп атат. Бардык шарттар каралган, мебелдер да каралган, лифттер каралган, унаа токтотушу жайлар, озеление жана башка кыскасы скорый кирип чыгып кете турган ходдордун бардыгы заманбап тартипке каралган. Менчикке өтүп кеткен имараттар мамлекетке кайтарылган. Бирок мындан тышкары бала бакча жана мектептердин курулушу бүтпөй токтоп калгандары да бар. Сокулук районунун Жаңы Пахта айыл аймагынын Западная айылындагы мектептин пайдубалы көтөрүлгөн боюнча көп жылдар бою токтоп турат. Анын курулушу айыл тургундары үчүн өтө зарыл болууда. Мектептеги орундардын жетишсиздиги, 8 километр аралыкка чейин барып келип окуган балдардын кыйналганы, мурунку замандагыдай билим алуу шарттары айыл тургундары үчүн чоң көйгөй болуп келет. Мен бул мектепке иштеп келген жылдары 1000ден гана ашат болчу, окуучулардын саны азыр 2000ден ашып кеткен да. Бул мектептин жарымы үй, ал жакта адамдар жашайт. Бул үйдүн жарымын гана мектеп кылып алганбыз да. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул эски үй, дубалдары мындай урап түшө берет. Балдар тар болгондуктан үчтөн отурушат, жазууда кыйналышат. Аламүдүн районунун Каражыгач айылынын бөбөктөрү учурда бала бакчага муктаж. Анткени Бектоо айылындагы атайын түзүлгөн долбоор да токтоп калган. Биринчи курултай болобу, экинчи, үчүнчү, мына быйылкы 4-чү элдик курултайга дагы наказ кылып ушул биздин биринчи эң көйгөйлүү суроолорубуздун, маселелерибиздин бири болуп, ушу бала бакчаны иштетүү, улантуу курулуш иштерин. Өкмөт тарабынан 19 миллион бөлүнүп, биздин кылынган иштер 13 миллион эле кылынып, орто жолдо 6 миллион жок болуп калганына байланыштуу дагы ушул укук коргоо органдарында тергөө иштери жүрүп жатат. Каражыгач айыл аймагында жалпысынан 6000ге жакын калк жашайт. Анын 3000-и Бектоо айылында. Ушунча калктын балдары учурда 250 жана 150 орундук бала бакчага батпайт. 200 бала кезекте тургандыгын билдиришти. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй.